Menin çoң atamdın ата тегинин төркүнү Ысык атадагы Өтөгөн жана Нурманбет деген айылдар бар, ошол жерден. Анан кийин баягы мындан бир 200 жыл андан арыраак жуңгарлар келип Кыргызстанды каптаган кезде кыргыз жерин. Ошондо кыргыз элинин баары көтөрүлгөндө менин ошо чоң аталарымдын өздөрү бир баатырлар, ушундай бир аябай балбан адамдар экен да. Анан ошо бүткүл ошо биздин элибиз менен бирге кошулуп, ошо жуңгарларды кууганга атам бир туугандары укум тукум менен бирге алып ошо кууп түштүк жакка жөнөшөт да. Фергана, Андижан, Намангандан ары барып, ошол жакта куугандан кийин эми бул аз убакыт болгон жок да. Көп жылдар ошол жакта жашап барып. Анан кийин баягы өз жерине келем деп изденген Кыргыз да, менин чоң аталарымда. Ошо келем деп ошол Наманган аркылуу, Андижан аркылуу, Токтогул аркылуу бул тоодон түшүп келишет дагы. Анан келгенде мына бул жердеги Панфилов районундагы бир Ортарык деген айылга келип, ошо атамдын бир уруудан болгон 80-90 үй бүлө ошол Ортарык деген айылга жайгашып калат да. Ошол жердеги атамдардын, чоң атамдардын жайгашканына бүгүнкү күндө 200 жылдан ашык болду. Атам Түбөнбай, чоң атам Казакбай. Ошол Ортарык менен Кубарыктын ортосунда менин чоң атам Казакбай чоң талаага ошо өрүктөрдү эгиптир. Мен аны жанагы 50-жылдарда көргөндө ошондо совхоз колхоз уюштуруу абдан активдүү жүрүп аткан Сталиндин убагы эле да. Ошондо мен жана кээ бир өрүктөрдүн четтерин көрүп калдым, себеби дыңдап айдап колхоз совхоз кылып уюштуруп жатат эле. Анан мен кече күнү ушу келатып, алып колго бир гүл коюп кетейин деп, анан кийин ойлодум да, айылы жөнүндө жазган ырлардан бир эстесем деп. Мен силерге эстетип коеюнбу? Макулбу? Мынакей айылым дейт. Көптөн бери кат албадым айылымдан. Биле албадым кимдер өлдү, ким аман. Өлүм эмес, үстөм кылсын тирүүлүк. Не десең, өлбөс заттан бул заман. Убактым жок бир кайрылып барууга, унутулган жер аттарын табууга. Көргүм келет өзөндөрүн, сайларын, энем менен атам баскан жайларын көргүм келет. Панфилов районунун Панфилов айылында 20 февралда 1945-жылы төрөлдүм. Мен 4-сынып, ортончусумун, 3 эркек, 4 кызбыз. 6 жашымда мектепке бардым. Кыргыз мектепте окуп, 2 классты кыргызча бүттүм. Атам Борбордогу центральный колхозда иштеп жүргөн кезде орус мектепке окуш керек деген өзүнүн да ою болду, ушу келечекти ойлоду окшойт. Ошон үчүн менин улуу ага эжелерим Фрунзеге кетип институтта окуп жүргөндө алар бүттөп кыйналыптыр. Кыргыз мектепти бүтүшкөн алар, орто мектепти, 8 жылдык мектепти. Атам Панфиловдун Борбордунда ошол жерден үй салды. Кыргыздар аябай аз болчу. Мисалы үчүн мектепти айтып койсом,
бир 800гө жакын окуучу болчу да, 7 эле кыргыз окуучубуз ошондо. Ошонун 4-өө менин бүт туугандарым болчу. Калгандары жетекчилердин балдары эле да. Бүт жалаң орустар болчу ошол райондо. Кайра мен ошо райондогу номер 1 орто мектепке келдим. Анан 2 классты кыргызча бүтүп, кайра 2 класс орус класска отуруп, кайра баштадым. Атам өзү аябай тынч жок, ушундай эмгекчил адам эле да. Ошол биздин алмады. Атам эч кандай агрономиялык мындай билими жок да. Ошону баягы практикадан, жашоо турмуштан көргөн окшойт. Алма бактарды кыйып эле, ошентип койсо биздин бир алмада 4-5 түрлүү фруктулар чыкчу да. Сары алма, кызыл алма, көк алма, ушундай. Ал мурттуу алма менен ушинтип. Ошондо атамдар ошол койлорго ушундай мамиле жасачу да. Ушундай ветеринарларга алып барып, жакшылап каратып, алардан өткөзүп, анан ушу ар бир койдон ушу эгиз туулса экен деп карап турчу эле. Эми баары туучу эмес, бирок ошол 5 койдон 7-8ден кем эмес дайым эме алчу тиги козу. Бирок ошо козуларын кээде жанагы март, февралда төл башталып калганда үйгө чейин алып келип, жылуу саманды салып, печканын жанына коюп ушунчу. Ошого биз ошентип активдүү катышып, ошону кучактап алып, ошону бакчыбыз да, колхоздун сад деп койчу. Ошол бакчасына барчубыз дагы алма терчүбүз. Ал алманы тергенде жанагы инимди, сиңдимди жетелеп алчумун өзүм менен жана кичүүлөрдү. Алар тетиги алманын башына чыгып, тигини бирден алып, аны аяп алыш керек. Себеби аны алып туруп жанагы ящиктерге салганда ошондой ыңгайлуу салбаса, ал сорттору бузулуп калат. Аны сорттоп салыш керек. Ошол июльдан августтун бир 10-15 чейин иштечүбүз. Анан ошондон абдан жакшы акча тапчубуз. Ошол тапкан акчабызга школьный форманы өзүмө ошого сатып алганыма, анан бутума жакшынакай туфли сатып алганыма өзүмдү ушунчалык тимеле геройдой сезчүмүн. Ушундай ыраазы болчумун. Ошо ата-энемден акча сурабай, алардан сурабай ушуну өзүбүзгө тапканыбыз. Ошол кездерде атам Зингер деген машинка алып берди апама. Апам дагы, таяжам дагы абдан жеткен мындай өнөрчү эле да. Атамды көчөгө мындай жакшынакай кийинтпейинчи чыгарчу эмес. Мына жерине 4 топ чыгарып койдум я, 5-син кошоюп же кошпойбу? 5-син ашык жол. Кел, мынаны кийип көрчү. Bismillah. Жолдошторум күтүп жатты эле. Барып алып, Түмөнбайдын улун бөөсү тигип берген бүрмөсүн карачы деп бир соктандырды. Ошентти. Я Түмөнбай. Кел, мына жериңде. Карасын эмне? Али жашпыз. Апам эрте кетип калды, 62-синде. Себеби жанагындай кыйын турмуш, согуш убагында дарылар жок, мал чарба менен жүргөн. Атам 89-да кетти. Жаңыл болсо бала кесегинен эле тыккан. Ар ишке жөндөмдүү. Бир кечелерине сиңдилерине караганда башкача айырмаланып турчу өсүп тыккандыгы боюнча. Баарыбыз ага ишенчибиз. Келечекте андан бир жакшы кызматчыга болду. Ошол оюбуз туура чыкты. 11-классты күмүш медаль менен бүткөн. Фрунзеге улуттук университетке келип, анда мамлекеттик университет болчу. Ошол жерге карап тандадык, кайсы вузга кирели деп. Анан эмнегедир ошол өзүм айылда өссөм дагы эмнегедир менин ушул эмем МГУнун философия факультетине көзүм түштү да. Анан байкем эми мектептин директору болчу, школа интернатта иштеген. Ал дагы макул болду ушу менен ошого тапшырдым. Философия факультетине 2 орун бар экен. Ал 2 орунга 23 абитуриент бериптирбиз. Бирок ошонун ичинен медалиси бир эле мен экенмин. Экзамен келгенде биринчи сочинение жаздык. Ошо сочинение жазганда мен 4 деген баа алып чыктым. Бул эмне болду деп кабыл алуучу комиссиянын жооптуу секретарына кирдик. Ал көрсөтсө, ошо 12 барак эле жазыптырмын сочинениени. Анан бир үтүр койбоптурмун. Анан байкем ушу кантип бир үтүр үчүн ошол 4 болот деп. Анда министрликке барам деди тиги байкем. Анан министерствого барсак, абдан угуп туруп айтты. Эми биринчи экзамен өтүп кеткен экен, андан 4 алып калыптырсың. Эми кызым башка экзамендерди тапшыра бер. Калганын анан кийин көрөбүз. Бул ийгиликтүү эле болот го деп бизди жөнөттү. Келип туруп мен анан физиканы тапшырдым.
математиканы тапшырдым, тарыхты 4 экзамен тапшырдым, тиги сочинениеден башка. Анан ошо 4 экзаменнен өттүк. Анан ошойдон Москваны көздөй жөнөдүк. Поезд номер 80 Москва отправляется от третьей платформы Е. Поезд номер 80. Өткөн балдарды поездга билет алып, Министерство образования. 70-тен ашык бала Москвага кеттик. Поезд 3 күн жүрдү. 3 күндүн ичинде биз бири-бирибиз менен тааныштык. Кайсы жерлик болосуң, атың ким, кайсы институтка өттүң деп ошондо биринчи жолу жаңыл менен таанышканбыз. Ана Москвага барганда Манежный площадьта, ошол жерде гуманитардык факультеттердин приемный комиссия деген бир инспектор бизди дайым узатып жүрөт экен. Ошол алып барды, алып барса ал жерден алар эмесин карап, жоосун карап айтат, жок биз окуучуларды философия факультетине албайбыз. Бул факультеттерге өтүш үчүн иштеп, анан иштеген стаж болуш керек, 3 жылдан кийин эмес, ушундай өзгөчөлүктөр бар экен. Биз СССРга бардык, ал жерден да кабыл алдык. Ал жерден да ушундай. Жүр эми үйгө кетели. Ошол жерден барып эми исторический факультетке окуйсуң деди да. Аябай ыза болдум. Мен вообще Фрунзеге барбайм. Мен ушул жерде гана окуймун дедим. Октябрдын 27-28-деринде мага постпредстводон бир адиси чалып, мен сизге келатам, даяр болуңуз, сиз текстиль институтка барасыз деди. Мен макул болдум. Мына биринчи курстан баштап эле комсорг болду. Институтта Москвада. 5 жыл бою комсорг болуп, ар кайсы совещание немелерге катышып жүргөнүбүз, угуп жүрдүк, көрүп жүрдүк. Биз өзүбүз сыймыктанчыбыз жаңыл менен. Кышкы каникулда үйгө келбей, эми окуп башыбыз көтөрүлбөгөндөн кийин, каникулдан кийин, анан кийин ошо Кремлевский дворец жаңы эле курулган илгери, ошол кездерде. Анан кийин ошону барып көрөйүнчү деп Вердинин операсы Дон Карлоска билет алдым дагы, бардым. Анан ошо Вердинин операсында жанагы 6000 киши кол чабат. Мен эч нерсе түшүнбөйм. Дагы эле опера жүрөт, окудум, тигини окудум. Бирок мен эчтеке түшүнбөйм да, жанагы өзүм мына кабыл албай түшүнбөй жатам да. Политехникалык музейде ошо классика музыка боюнча мен 2-чи курстан баштап суббота, воскресенье 2 жолдон 9 ай окудум. Жаңыл Түмөнбаевна бизди эс алуу убактыбызда музейлерге, театрларга, киного алып барчу. Кээде шаардан тышкары жаратылышка биз менен чогуу чыгып турчу. Мунун дагы чоң мааниси бар. Болбосо биз ар бирибиз өзүбүздүн окуубуз менен эле алек болуп, эч нерсе көрмөгөн эмеспиз. 67-жылы биринчи жолу биздин текстиль институттун чет мамлекеттик вуздар менен алмашуу, студенттик алмашуу башталды да. Эгерде биз институттан теорияны окуп, сабакты билсек, ал жерге барып ошол жердин ишканаларында, фабрикаларында ошо практиканы өтүш керек болду. Ошончо Прагага бардык. Бирок мен 2-чи курста окуп жүргөндө өзүм кызыгып эле учебно-исследовательская работа студентов деп койчу. Адистигимди билиш үчүн катышып жүрдүм да. Кийин институтту бүтүп 5-чи курска келгенде жанагы дипломду жактаганда 5 деген баага тапшырдым. Анан кийин институт өткөндө мен аспирантурага калтырды да. Бирок мен 5-чи курста экенде турмушка чыккам. Жолдошум Орозбаев Жантайга, ал менден 2 курс мурда бүткөн. Турмушка чыкканга байланыштуу, анан келип, анан комбойлдук ноту комбинатына специалист болуп кирдим. Өзүмдүн адистигимдин мондай бир тонкосу бар, диссинатор деген. Ошол технологиянын баарын карап, текшерип, ошонун баарын карай турган сенин мойнуңда да. Ишке киришкенде ал жерде 1300 киши иштейт эле да ошол жерде. Эми комбойлдун ноту комбинатында иш 3 смена менен иштейт. Производство ичинде бир топ цехтер бар. Эми ал жерде жаштар аябай көп. 5,5 миң киши иштечү комбойлдун комбинатта. 3,5 миң комсомол. Негизинен айылдан келген жаштар. Ошол кезде комбойлдук ноту комбинатта 170 адис иштейт. Ошонун ичинен кыргызы 5 өбүз. Жумушчу коллективде чоң комбинатта иштөө жаңыл үчүн өзүнчө чоң мектеп болду. Ошол жумушчулардын арасында
иштеп болгондо дагы ал комбинатта баягы текстильный комбинат болгондон кийин жумушчулардын көпчүлүгү аялдар бололор эле. Мына ошолор менен сөз тутап иштеши, комсомолдук мектепти өтүшү, мына ошол комсомолдук биринчи деңгээлдеги комсомолдук уюмунан баштап кийин Кыргызстан борбордук комитет комсомолунун секретары болгонго чейин жеттим. 72 жылы Фрунзенин шаардык комсомол уюмунун секретарлыгына конференцияда көтөрүшүп, ошол жерден шайлашты. Ал жерде менин багытым студенттер, окуучулар, профтехучилище, бүт мектепте бир жарым жылда кыдырып чыктым. Турдакун Усубалиевичке мени беседага чакырышты. Беседага барсам, кабыл алды. Турдакун Усубалиевич, сиз эми тажрыйба топтодуңуз, чоң коллективде иштедиңиз, борбордо иштедиңиз. Эми бизде республикадагы дагы ушундай жаштар уюмунда дагы иштеш керек. Комсомолдук жаштар бригадаларын көбөйтүш керек деди. Өзгөчө деди Жолдош Түмөнбаева, студенческий строительный отряддардын абдан жардамы керек. Съезд шайласа, анда ошол жака барып иштейсиз деп бир беседа өткөзүп ошентип жиберди. Анан комсомолдун съездинде мени секретарь кылып шайлашты. Мынакей бул Кыргызстандын комсомол уюмуна болгон чоң ишеним. Ал 15 республикадан ошол футбол оюнун, балдар оюнун ушул бизге даярдады. Ошол мен курировать эткен ошол балдар окуучулардын оюну, ошол кожный мяч деген оюндарды өз деңгээлинде өткөрдүк. Ошого келе келбеди. 74-жылы эл аралык фестиваль өттү. СССР Монголия деген. Бул дагы Кыргызстандык эмес. СССР Монголия. Значит, ал жерге бүткүл 15 союз республикалык жаштар уюмдарынын жетекчилери, СССРдин секретарь ЦК ВЛКсынын секретарлары катышып, анан Монголиянын ЦКсынын секретарлары келип катышып, бизде ошол чоң оюн болду. Анан кийин ошо чоң оюндарды бүткөндө жанагы ипподромго эмелерди, ат оюндарына чейин өткөрдүк. Казакстан, Прибалтика, Орто Азия, Закавказьеден келген жаштар ошо Монголиядан келген жаштар менен жанагындай өздөрүнчө мындай карым катнашты түзүп алышты. Бул Кыргызстандын жаштарына болгон абдан чоң ишенич болду десем. Өз арабызда Кыргызстандын ичинде Ала тоо жазы деген оюн чыгарчыбыз. Студенттердин арасында Ош пединституту, тиги Приживальтин пединституту, башка окуучу жайлардын баардыгы абдан кызыгуу менен катышчу. Механизатор пакташчылардын арасында комсомолдук жаштар уюмдары, кыздарыбыз комбайнга отуруп алып алдыңкыларга чыкпады. Ошол өткөн мектеби, жаңы Түмөнбаеваны чейир алды. Даярдады, тажрыйба берди. Мындай масштабы, көз карашы дагы кеңейди. Ошонун негизинде партиялык кызматка өтүп, Бишкек шаарынын 2 райком партиясында, дегенде 1 май, анан кийин Свердлов райком партиясында 1 катчы болуп иштеди. 1 майга келгенде райондо 278 биринчи партиялык уюм бар экен. Партиялык иштин эң негизгиси кадрларды туура дайындоо, кадрларды туура тандоо. Ал жердеги төрөлгөн баладан, кызмат иштегенден, окугандан, пенсияга чыккан адамдардын баары сенин колуңда болот. Эми ошол кезде жанагы КПССтин алып барган багыты да ар кандай болду да. Мамлекетке эң керектүү ушундай курулуштардын баардыгы тең 1 май районунун территориясында. Ошол стройкалардын баарын эртең менен менин жумушум 7-де башталчу, 11-ден эрте эч качан бүтчү эмес. Усубалиев кетти, Масалиев келгенде абдан катуу чатак иштер болду. Анан Кыргыздын балдары, жаштары, элдер, үй жоктор жер бер, үй бер деген ушундай талаптарды кое башташты. Биздин милдетибиз завод, фабрикалар өз убагында иштеп, биздин жана пландарды аткарыш керек. Мына ошонун үстүндө катуу турдук. Бүт маданият уюмдардын баары бизге баш ичиде. Спорт, театр, маданият жүргөн жерде, ал жерде иштин баары тең өзгөчө да башка райондорго караганда. Мен үчүн 1 май районунда иштеш абдан кыйын болду. Свердлов районунун 1 катчысы болуп иштеп жүргөндө, ошондо ТЭЦ деген, анан энергетика тармакта көп ар кандай ишканалар бар болчу ошо Свердлов районунда. Анан ири ишканалар, комбайноту комбинаты,
кийим тигичи фабрикалар, эки фабрика бар болчу. Анан тери заводу бар болчу. Анан дагы бир топ жеңил өнөр жайдын эме ишканалары бар болчу. Ошондо чынын айтканда жаңыл эже ушу өзүнүн баягы өнөр жайды билген, терең билген таланттын көрсөттү. Свердлов району 12 жылдан бери 4 райондун ичинде артта жүргөн. Негизинен өнөр жайы ошол жакта болчу. Ошон үчүн биринчи ошол жилой массив курула баштады. Жанагы Восток 5, анан Восток 6-ны кура баштадык. 2 плавательный бассейн бар да. Ошо 2 плавательный бассейнге барышчы. Ал тети биринчи Мая районунан Телейн районунда. Анан кийин бул кандай жок эл үчүн деп туруп, жанагы Восток 6дагы жерден чоң калып туруп Фок деп биринчи курдук. Ачык биринчи ошо плавательный бассейнди жасадык. Фрунзе шаары боюнча жеңил өнөр жай ишканаларынын негизгилери ошол Свердлов районунда болчу. Жакшы активдүү ишинин негизинде Борбордук комитеттагы, шаардык партиялык комитеттагы мындай биз кыз өсүп келе жатат. Мына ушуга көңүл бурушубуз керек, келечектеги өсө турган кадрлардын резервине киргизишибиз керек деп, мына ошо резервден улам чоңоюп отуруп, 32-33 жашында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин катчысы болуп шайланды. Сессияга 2 күн калганда Турдакун Усманичке чакырышты. Турдакун Усманич сүйлөшүп, анан мындай суроо берди. Кыргыз тилинде кандай билесиз деп. Мен сүйлөшүү гана деңгээлде билем депчи. Анан ошондо Турдакун Усманич жогорку кеңеште документтер кыргыз тилинде жүрөт. Ошон үчүн документтерди кыргыз тилинде өткөрүш керек. Эми сизди ошо жогорку кеңешке секретарлык должностька рекомендовать этели деп жатабыз жогорку кеңешке. Эгерде Компартия ошондой рекомендация берсе, сиз көбүнчө эл менен аралашып, элдин арасында көбүрөөк болуңуз. Эл менен аралашсаңыз, анан бул ишти жакшы алып кетесиз деп шайлангандан кийин абдан катуу окуганга кириштим да. Кыргызстан маданиятын алып окуйм, Ала тоону алып окуйм, анан кийин элдин арасында жүрөмүн. Анан эң негизгиси Манасты алып, Константин Юдахиндин сөздүгүн алып, колума ручканы алып туруп окуй баштадым. Окусам мен Манастын 90%-ин билбеген сөз экен. Анан мен Төрөгулачка айттым да. Мен инженер болсом, анан комсомолдон бияктайм да, онсо отур деди Төрөбай Кулатович. Орусча сүйлөштү менен. 10 классты бүттүң беле деди. Ооба бүттүм. Анан ката кетирдиң беле ишиңден деди. Кетирген жокмун дедим. Институтту бүтүрдүң беле деди. Бүтүрдүм. Анда эмесе дедим, жогорку кеңештин иши ушундай деди. Бул закон чыгаруу гана эмес, бул законду текшерүү дагы орган. Ошонун баарын тең жогорку кеңештин аппаратында карап иштейсиз, анан жогорку кеңештин указы чыгат. Төрагасы Кулатов, секретары Түмөнбаева деген. Сиз биринчи кол коесуз, мен экинчи кол коем деди. Конституцияны окуйм, закондорду окуйм. Анан кийин Төрөгулач келгенден анан мен стажировкага кеттим. СССРдин жогорку кеңешинде. Ал жерде 2 жума стажировкада болдум. Ошентип СССРдин жогорку кеңешинин отделдерден өтүп, көп нерсени үйрөндүм. Төрөбай Кулатович менен мен 3 жыл иштештим. Анан ал киши 70ке чыкканда пенсияга чыкты. Анан ал жерге Султан Ибраимович келди. Султан Ибраимович жогорку кеңешти ревизия кылып текшерттирди. Текшерттирсе, бир да тыйын тияка экөөбүз 0 болуп чыкты да. Анан аябай таң калды. Мен ушунча иштеп жүрүп, народный контроль, ревизия дегендер бар, мындай таза уюмду көргөн эмесмин деди. Султан Ибраимович мында келгенде бир кадрларды ишке алыш керек эле да. Жаңыл Түмөнбаев да деди. Бул жакшы характеристика, жакшы жазылган кагаз эмес, жакшы сүйлөгөн киши эмес. Мындай ичи таза, ак пейил кишини кызматка алыш керек деди. Совминге жетекчи болуп кеткенден кийин Арстанбек Дүйшеевич келди. Нарын областында иштеген, Ош областында иштегенди. Иштегенде дагы аябай кыйын райондордо иштеген. Кийинчерээк мен Кошоев Темирбек Кудайбергенович менен иштештим. Темирбек Кудайбергенович тажрыйбасы абдан көп.
Ош областынын бир топ райондорунда иштеп, анан облус полкомдо жетекчи болуп көп жыл иштеген. Мен ушул 4 улуу жетекчилер менен иштегеним мени абдан жакшы турмуштун сабагын өттүм да. 1989 жылы Кыргыз өкмөтүнүн ал убакта Кыргыз өкмөтүнүн председатели деп коёр эле. Азыр эми бүгүнкүгө салыштырганда премьер-министр да, мына ошо премьер-министрдин вице-премьери болуп иштеди. Болгондо дагы Жаңыл Түмөнбайны бул жерден дагы как раз социалдык маселелер мына бул кишинин ошо карабагында болду. Жана перестройканын асабынан чындыгында ал кезде жанагы партиянын дагы авторитети бир топ кыйынчылыкка учурап турган кез. Ал абдан оор кызмат болду. Себеби мен иштей баштаганда социалдык заказдын үстүндө отурдум. 1990 жылы 40 000 окуучу орун мектептер салынган. 14 000 келип кетүүгө ошондой поликлиникалар курулду. Ошол кездерде абдан социалдык маселенин сонун кез экен. Ошондо Ош областтык, Караколдук областтык, Нарындатык областтык, Токмок шаарында дагы бир пункт, Таласта областтык саламаттык сактоо борборлору ошондо курула баштаган. Ошентип мамлекеттик тил жөнүндө иштелип чыгып өкмөттөн жогорку кеңеш ошол законду 23 сентябрда кабыл алды. Жолдоштордун сунушун республикалык баардык коллективдерде талкуулаганга бизде толук негиз бар. Кыргыз тили мамлекеттик тил деген мыйзам бүгүн кабыл алынсын. Ошо жазуучулар, драматургтар, ошо билимдүүлөр менен чогулуп туруп, биринчи жолу 1989 жылы ошо СССРдин аянтында Кыргызстандын территориясында Ноорус өттү. Анан тышкы иштер министри карасам, аппаратында 4 эле киши иштейт экен. Бүт укугубуз бар экен да. Тышкы иштер министри бир гана укугубуз жок, чет мамлекеттер менен байланыш түзүүгө укугубуз жок, ал СССРдин укугу экен. Штатын чечиш абдан кыйын болчу Совет доорунда. Анан Шеварднадзега бардым, Союздагы министр. Шеварднадзе абдан угуп туруп, анан өзүнүн орун басары зам министрди мен баргандан кийин 2 жумадан бизге жиберди. Анан кийин бизге келип Кыргызстанды көрүп, менден Казакстанга, Өзбекстанга бүт барын кыдырып кетти. Эдуард Амбросович Шеварднадзе, ошол жердеги биздин постпредстводо Атабеков деген кишибиз бар эле, жетек. Ошолор менен тыгыз байланышып атып, госпландан бизге 10 штат бөлдүрүп берди. 1989 жылы биздин МИД 14 штатка ээ болуп, нормалдуу түрдө департаменттер ачылып, алыс келгенсип зам министр 14 кишиге зам министр деген штат ачтык. До Жаңыл Түмөнбаевны такой должности, освобожденной должности. Жаңыл Түмөнбаевага чейин мындай орун жок болчу. Жаңыл Түмөнбаеванын чоң аракети менен СССРдин Тышкы иштер министрлигинен жардамчы министр деген кызматчы орун алалды. Тышкы иштер министринин жардамчы министри министрликтин өндүрүш иштерине жооп берүүчү кызмат. 1991 жылы Москвадан келгенде мага жардамчы министр деген кызматты сунушташты. Мени Жаңыл Түмөнбаеванын командасында торго артка чегарачылар постун карап, текшерип, жаңы чегара пунктун ачып келүүгө командировкага жиберишти. Ал кезде чындыгында чегара пункту нөлдүк циклда эле. 1991 жылы президент указы чыкты. Чүй областын уюштуруу боюнча уюштуруу комитет түзүлдү деп. Мен да ошол уюштуруу комитеттин мүчөсү болуп шайландым. Аткаруучу комитеттин жетекчиси Жумагулов болду. Мен ошол комитеттин 3 орун басары бар болчу, бирөөсү мен болдум. Социалдык секторду тейлечимин. жылы Токмок шаарына мамлекеттик администрациянын башчы же мэр города болуп шайлады. Ал жерде приватизация башталган кез болчу. Колхоз совхозду ыдыраган кез болчу. Чүйдүн эли моундай мени плакаттар менен тосуп алды.
айлық бересізбі, даже зарплату деп. Себебі Токмок шаары 7 айдан бері мұғалімдер, врачтар, бюджеттіктердің бар айлық жоқ отырған. Жұмағұлов премьер-министр бюджеттік кредит сұрасам бермейді, бірақ ел жақсы екен. Инвесторларды істеп баштадық. Чүйдегі тоқ фермасы құрылғанда, чүй районда алып, іштемей тұрған. Ай сайын 200 000 жұмыртқаны самолетпен ташып кетеді. Ошол 200 000 жұмыртқадан жана тоқтың еті шықчылы, анан ошол тоқтың еті сатылып, птица фабрика аябай тимеле бюджетке акчаны берди да. Ошол жерде кирпич заводу бар, таптас иштебей турган. Кыргыз жигит бар эле, өзү строитель. Ошону коюп туруп мындай катуу иштеди эле. Кыргызстан боюнча ошо чүйдө Покровкада облицовочный кирпич чыкты. Ошол кирпич завод бүт Астана ошол менен курулду. Кирпич заводтон түшкөн биздин жанагы бюджеттеги акчабыз республикалык бюджетте толуктап турбады. 3 автозавод бар болчу, бар тең иштебей калды. Айнек заводу бар болчу. Ал заводду Казакстан менен иштеп аткан кезде экен, 75% акциясы Казакстанда экен. Ошого карызы толуп калып кетер заматта ошол жердеги иштеп аткан кыргыз балдар мага мэрияга келди. Ушундай болуп Казакстандын карыздан стекольный завод кетип атат. Ошол күнү мен ошол саатта Акаев учуп келдим. Айттым, ушундай кетип атат, муну бир күндө албасак болбойт деп. Акаев ошондо команда берди, Ибраимов деген фонддун госимуществосунда. 2 саатта чеч деди. Эми 2 саатта чечилбейт биздин бюрократия. Себеби түшүндүк да эмне маселе болгонун. Анан ошо түшүнгөндөн кийин анан алып туруп, эртеси күнү бир күндө чечилди. Ал кезде мындай стекольный завод Орто Азияда чоң завод жок болчу. Токмок шаарында менин оюм боюнча жетекчи катары бир 5 эле завод жакшы иштесе, биздин жумушчулар иштеп кетсе, ошондо мүмкүнчүлүктөр болот деген ой бар эле. Абдан жакшынакай азыр муну ишкананы көрүп чыктым. Бул жерде негизинен жанагы трикотаж продукциясы чыгат экен. Абдан көп экен ассортименти. Базовый сүрөттөрү 1000ден ашык экен. Бир айда канча тонна чыгарасыңар? Бир айда 150дөн заказга жараша 150 тоннадан алалы. Ошондо бир жылда 1800 тонна чыгарат экенсиз. Эгерде 1 килограмм $6,5 болсо, 120-130 киши бир жылда $11,700,000 продукция чыгарат экен. Бул жерде келген сени сырьёңорду карасам, сырьёңордун 70% пахта жиптен чыгат экен. Ал пахта жип негизинен Өзбекстан менен Тажикстандан келет экен. Анан калган жанагы химикалык жиптер келет экен. Ал негизинен нейлон менен полиэстер. Мен Камоль-суконный комбинатта иштегенде, Камоль-суконный комбинатта бир жылда 11 миллион квадратный метр кездеме чыгарат. Бирок ошол кездеменин бардыгы 100% Кыргызстандагы койлордун жүнүнөн. Bizde 12 milyonga жақын қой, 50.000 тонна мұны Токмоктогу пош деп қойды, ошодан жүндер тазаланып, ийрилип ошол жака жибере турган, анча-мынчасы жиберилчү да. Эми ошол 11 миллион квадрат метр чыккан кездеменин баасы, ошол иштеп турган кезде Советтер Союзунда 177 миллион рублейге чыкпак. Bir доллар 62 советский тыйым болчу. Ошондо мен долларга айландырсам, мен иштеп жаткан Камолдун оту комбинатына 200 миллион долларга жакын продукция бир жылда чыккан. Ошонун бүт баардык сырьёсу бүт Кыргызстанда. Анан ал жерге биз чыгарып аткан кезде таза жүндөн чыгарган продукция, бул абдан кымбат продукциясы. Анан жарым полушерстяной деп коет. Анын 50-50. Андан тышкары лавсан, нейтрон деген жанагындай жиптер келчү. Бул абдан жакшы. Бул жаңы технология менен келген. Бул кичинекей эле бул жанагы трикотаждык бир цех болуп атат, туурабы? А эгерде биз мындай мүмкүнчүлүктү кабылап туруп, мына силердин эле цехтерге келип аткан жанагы 70% Өзбекстан, Тажикстандын келген жанагы бизден келген жана жиптер, ошону биздин Оштун эле ХБКстан алып келгенге мүмкүнчүлүк бар да, биз ошону толук колдонбой жатыптырбыз. Абдан аянычтуу иш ушунда болот. Жалаң эле тиги айыл чарба менен өнөр жайда иштебейт да, маданият да болуш керек да. Манас минге даярдалып калбадык. Манас минге боз үйлөрдүн мыктыларын тандаш керек. Ал жерде боз үйдүн
призи 150 000 сом коюшту. Машинени Акаев президенттин Волгасын коюшту биринчи орунга. Феликс Кулов губернатор болуп калган. Экөөбүз сүйлөштүк дагы, анан айтты, сиз боз үйгө отуруңуз, мен ат ордуна отурам деп. Манас минге жакшылап даярданалы дедик. Манас минде Акаевдин Волгасын, анан Манас миндин 150 000 сомдук премиясын боз үй үчүн Чүй областы утуп алды. Надо быть очень объективным. Вот. Я должен прямо отметить, что өтө объективдүү болуу керек. Мен түздөн түз белгилей кетүүм керек. Адам ар дайым конкреттүү учурларда, конкреттүү көрсөтмөлөр болгондо гана сыналат. Анткени башка учурларда адамды текшерүү өтө кыйын. Мен ал кишини чоң иш тажрыйбасы бар деп үстүртөн билчүмүн. Дипломат катары ал кишиде кызыктуу эки сапат бириккен. Дайыма түз сүйлөйт, бетке айтат. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир жумшак мамилеси менен адамды эч качан кемсинтпейт, таарынтпайт. Бул өтө таң каларлык сапат. Это удивительное качество у нее. Декабрь 1998 жылы Жалал Абадка губернатордун биринчи орун басарлык кызматка чыкты. Жалал Абад шаарында мен тааныган эки эле киши бар экен. Бирөө Зулумбек Жамашевич, экинчиси Эргеш Төрөбаев. Зулумбек Жамашевич менен кезигип, сүйлөшүп, биринчи НПОлорду уюштурууга чакырып, анан ошол киши уюштуруп баштады. Областтык телевидение, областтык радио, областтык газеталар аркылуу эл менен түздөн түз сүйлөшө баштадык. Мен биринчи эле мындай маселе койдум, өзүмө керектүү 14 мыйзамды сурадым облюстан. 14 мыйзамды мага 6 айдын ичинде 3 гана мыйзамды таап берди облюст. Жанагы мамлекеттик закон менен айкалыштырсак, ишти баары кетет экен. Ошентип иштештик. Бул киши 4 жыл Жалал Абад областында губернатордун орун басары болуп иштеп, өндүрүштү жакшы билгендиктен, жанагы кайсы иште болсун, бийликте болбосо да анча-мынча министрликтердин убактысы жок азыр. Келип, ошо заводду акыбалы менен таанышкангачы. Бирок эжекен болсо ошол убактысын таап келип, өндүрүштүк көрсөткүчтөрдөн бери суратпайбы? Кандай болду? Тиги 2,6 эсеге өскөнүбүздү, тиги өндүрүштүн көлөмүчү. Анан бул биздин гана заводко эмес, эми областты башкарып калган үчүн областтардын ар бир мына ишкана кантип иштеп атат, тиги ишкана кантип иштеп атат деп алардан бери сурап кызыгып аткандыгы мени кубандырат. Булар айланайын 75 миллион карыз экен. Тиги канча 2 жылдан бери айлык алышпай жүрүшкөн экен мугалимдер, врачтар. 12 аким менен лично отуруп жанагы налоговый кодекстин 14 статьясы менен иштеп чыктык дагы, айттым мен акимдерге, ар бирөөнү. Эгерде жергиликтүү кодекс боюнча ушул жергиликтүү бюджетти аткарбасаң, акимчиликтен кетесиң. Bir жылда 38 миллион сом кошумча местный бюджетке чыкпады Жалал Абад областы боюнча. Мына акимдердин иштеген эл менен. Анан ошол акчадан алып туруп, жанагы Жалал Абадтагы арка турбайбы мындай. Ошол арканы Манас минде элден акча чогултпай, ошол жергиликтүү чогулган акчалардын бюджеттен акча алып туруп, ошол жерге ошону курдук. Исманов Касым деген абдан чарбаны жакшы билген. Ошол жигит келгенде ошол иштебей жаткан ишкана иштеп, абдан көп акчалар түшүп, республикалык бюджетке дагы, башка жака дагы ошол жерге чоң ипподром курдук. Жалал Абад областтык борбор болгондо, мурда кичинекей шаарларда стадиону жок болчу. Курманбек 500 жылдык деген чоң маареке өткөрүп аткан кезде, ошондо биз чечтикте бул жерге бир стадион куралы деп. Ошондо мынакей мына жерде көрүп турасыздар, бокс скамейкалар турган, моунда турган, могу кичинекей эле жагы, өйдө жагы кичинекей эле жагы, ушул стадионду курганбыз да. Местный бюджеттин күчү менен, ушул Жалал Абадтык жанагы бизнесмендердин күчү менен, ошо мамлекеттен акча албай стадиондун атын Курманбек деген ат койгонбуз. Ал жылдан бери укмуштай бир 2,5 эсе чоңойгондой мага көрүнүп турат. Эл аралык оюндарды өткөрүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Мен ойлоп атам, ошол кезде биз туура чечим кабыл алган экенбиз.
2002 жылы тышкы экономикалык байланыш жана соода министрлигине министрдин орун басары деген кызматка бекитилдим. Анан иштей баштадым. Келип иштеп жүргөн кезде Кыргызстан 1998 жылы ВТОго киришкен мүчө болду. Таможенный союз үчүн башка Орто Азиянын Казакстандын өлкөлөрүнө салыштырмалуу абдан сонун база түзүлгөн. Башкача айтканда, Кыргызстан биринчиден болуп ВТОго кирип жана ушул мыйзамдын мүмкүнчүлүктөрүнүн негизинде техникалык регламенттин жардамы менен бүгүн чек ара аркылуу товарлардын жүгүртүлүүсүнө шарт түзүлгөн. Экономикалык байланыш деген ошондой дагы бир уюм түзүлдү. Ошол жерге жалаң анын биринчи ошол өнөр жай боюнча ошол биринчи чогулушу Иранда өттү, Тегеранда. Эми Иранды билесиңер кандай мамлекет экенин. Онда министр катыш керек болчу, бирок шартка жараштуу ошол мусулман мамлекеттеринин ошол чогулушуна мен министрликтен барып катыштым ошого, себеби ал жерде өзүбүздүн кызыкчылыктарды караш үчүн да мыйзамды кабыл алып, жанагындай тех регламенттерди өз убагында жасай коюп, бат ыкчам жасай коюп, анан Армения кирип, мына 5 мамлекет Евразести түздүк дагы. Ошонун негизинде жанагы миллион кыргызстандык мигранттар Россиянын ар кайсы шаарларында ошо Россиянын жарандарындай жумушка укуктуу ээликти алды да. В таком понимании, как, допустим, когда домохозяйка мама, да, это совсем разное. Бул жагынан алып караганда үй кожойкеси болгон эне иштеген энеден таптакыр башкача болот да. Күнүгө көрбөйсүң, эртеден кечке чейин өз алдыңча болуп, жасаган ишиңе өзүң жооп бересиң. Өзүң жыйнайсың, кир жууйсуң, тамак бышырасың. Албетте, энеңе жардам бересиң. Түшүнүктүү да жумуштан чарчап келсе. Энемдин мээримин сезген жокмун деп айта албайм. Андай болгон жок. Бардык учурда өзүнүн болгон мүмкүнчүлүгүнүн баарын бизге жумшады. Этого, конечно, нет, потому что она в любом случае старалась, как бы, все, что можно от нее возможное, как бы, да, она все равно старалась вкладывать в нас. Но на самом деле мы не были исключением того времени детей. Ал кезде биз өзүбүздө ал мезгилден өзгөчө болгон эмеспиз. Ата-энеси өлкө үчүн иштеген, биринчи орунга үй бүлөнү, экинчи орунга жумушту койгон советтик балдарбыз. Ал кезде абдан ак ниеттүүлүк менен ашыра аракеттенип иштешкен. Бирок ушундай учурларга карабай, ата-энебиз баары бир үйгө, бизге түшкү тамакка келүүчү. Ар дайым телефон чалып сурап, бизди көзөмөлдөп турушчу. Күндөлүктөрүбүздү өз убагында текшеришет эле. Бизде өзүм билемдик деген болуучу эмес. Кээде сочинение боюнча ушундай кылып жазса болобу деп кеңеш сурайт элек. Атам ар дайым менин классымдын ата-энелер комитетинин чогулушуна барат эле. Алардын эң активдүүсү атам эле. Ал жерге жалаң энелер келишчү. Менин гана атам барчу. Я не могу отрицать, что даже в работе Жумушта да ар кандай учурларда кээде кесиптештерим мага жардам берет. Мен аны эч качан тана албайм. Бул жагынан алганда менимче апам мага чоң кесиптешим да болот. Решил взять мольберт и стул. Я начал рисовать и потом запечатлел эту красивую яблоню. И ко мне пришел Котя. Но я увидел тебя. Ты помахала мне стало очень приятно, и я решил тебя тоже добавить на эту картину. Тебе нравится, как он нарисовал? Тебе нравится? И что, получается похоже? Да, очень хорошо. А кто это? Это Пашка, вот она сидит. Она говорит «Привет, Котя», а Да. тот ей отвечает «Мяу», да? Это правильно. Правильный порядок. Президент Садыр Нуркожоевич указ чыгарды да Кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрү деп Кыргыз Республикасынын 100 жылдыгына карата. Биздин мамлекетибиз былтыр 100 жылдыкты майрамдабадыкпы? Мына ошонун эң биринчи ошонун негиздеген Кыргыз мамлекетинин Сыдыков Абдыкерим бул партия түзгөн.